Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Alamlardan yaratuvchisi, aqiratda taroza günün adiletli sotu bolgan Allah Taalaga çeksiz maqtolorubuz bolsun. Alam sıymığı peygamberlerden sultanı bolgan Peygamberimiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavat dualarыбыз bolsun. Hurmatly musulman bir tuğanlar, amanat miras berүүsü kayradan tüz efir berүүsүн başlayt. Bizin studiyada kayradan ele Kırgızstandагы Sünnet dini uyumunun prezidenti Nazarbekov Ilasbek Максутович ustasыбыз. Мына ошол устазыбызга кайсы бир суроолоруңуздар болсо, аманат мурас маймылча майыл чекетирүү дарегине сурооңуздарды жиберсеңиздер болот. Жана устазыбыз Аллах Тааланын аяттары менен, пайгамбарыбыздын хадистери менен жана баарыбызга маалым болгон жашоодогу бир окуялар менен далилдеп баарыңыздарга жооп берет. Анда эмесе устаз сабагыбызды баштасак. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бала тарбиясы жөнүндө сөз кылдык эле, анан коомдогу жалпы болуп аткан тарбия, коомдогу терс көрүнүштөр, дин боюнча мына эркиндик алганыбызга 20 жылдан ашык убакыт болду. Бирок дин боюнча жакшы алдыга жыла албай жатканыбыз, имандын күчөбөй жаткандыгы жөнүндө сөз кылып келип, ошондо айткан элек. Bunun birden bir sebebi birinci muğun, ikinci muğunga tarbiyasını bir albay kalıp jana komünistler gelip dindi жоқ kılıp din karmağına tüy salıp anan ikinci muğun birinci muğundun tarbiyasını albay algandağı ikinci muğun özü bilimsiz tarbiyasız bolgon üçün üçüncü muğunga bir albay kalıp ошондон үчүнчү муун азыр ар кандай болуп турган мезгили. Коммунисттер динге өтө ашынып катуу каршылык кылышкан. Муну баарыбыз буу аксакалдардын айтышы боюнча биринчи алгачкы күндөрүндө коммунисттер значок берчү экен, тагым жүргүлө деп. Ал значокто я безбожник деген жазуу болчу экен. Ошону тагым жүрүш керек экен. Кийинчерээк аны алып, бирок значогу жок саясатта, сабактарда, коомдук жерлерде бар жок, радио, телевизор бар жок жерде атеизм саясат жүргөн. Мектептерде Рамазан айларында молдолордун балдарын ортого чыгарып, чогулуш кылып, ортого чыгарып, ооздоруна туз, нан салып, оозун ачабыз деп аракет кылышкан. Жана үйдө өзүнүн атасы өзүнүн баласын окуталган эмес. Дин окутуу тыюу салынган. Кайсы жерде Кудай жок деген болсо ал бир кызматка орноштурулган, кызматка отурган. Эгер Кудай бар десе аны кызматка алган эмес. Университеттерде, жогорку окуу жайларда Кудай жок деген экзамен өткөн, экзаменден Кудай бар десе аны экзаменен жыгып коюшкан. Чоң кызматтагы, мамлекет кызматтагы ишмерлер, кызматкерлер атасы өлсө, апасы өлсө, ошол коммунисттерден коркуп, түн ичинде жашыруун саат 3-тө түнкү 2-3-төрдө жаназа окуп коюп калышкан. Айт намаз окуу деген жок болгон, токтоп калган, тоо таштарды окушкан. Жана канчалаган молдолорду, илими бар молдолорду кармап кетип, ошонун ары жок болгон. Жана патриоттор жок кылынган. Биринчи алар келгенде элди баягы согуш менен, күч менен ала албасын сезишип, дегенде алар эл душманы деген бир таң каларлык сырдуу сөз тараткан. Эл душманы жаман, эл душманы жакшы эмес, эл душманы бул элге каршы, булар жаман адамдар деп тарата берип, анан кийин элге сиңип болгондон бул жаман сөз, жаман деген сөз. Жаман делип кабыл алынып калгандан кийин ошол сөздүн алдында анан молдолор менен патриотторду эл душманы деген сөздү жаап туруп анан жок кыла берген. Ошондо Молдо Кылыч, Нурмолдо да канчалаган чоң күчтүү илимдүү молдолор кеткен. Мен өзүмдүн чоң атам дагы молдо болгон, алда кеткен. Андан кийин Эсенеманов, Абдурахманов, Тыныстанов деген
эл жер деп күйүп пышкан патриоттор кеткен. Анан патриоттор менен молдолор кырылып жок болуп, кааламан калк калганда сабатсыз калк. Анан оңой башкарып алышкан. Булардын ошондой саясат болгон. Ошондо молдолор жок кылынган үчүн экинчи муун тарбия албай калды. Эч нерсени билбей калды. Азыр 40тан жогору жаштагы муундагылар динден эч нерсени билбейт. Ошон үчүн 40тан төмөндөгүлөргө тарбиясын бере албай калды. Эми азыр ошондой сөздүн кези келгенде да айтып коюш керек. Азыр дагы ушу дин душмандар тараптан ушундай саясат жүрүп атат. Жакшы молдо болсо эле, жакшы дааватчы болсо эле, анан вахабист, салафит деген атты жабыштыра коюп, анан элге бул атты жаман деп көрсөтүп туруп, анан ошонун аркасында бир тоскоолдук кылган аракеттери да болуп атат. Вахабизм деген бул мындай уюм жок. Мисалы Хизбут Тахрир Саид Нурси деген дүйнөлүк уюмдар бар. Булардын регистрациясы бар. Уставтары, программалары бар. Генштабтары бар. Хизбут Тахрирдин генеральный штабы Лондондо. Финансирование Лондон, ошо окшогон түптөрү бар да. Эми вахабист деген мындай коом жок, регистрация жок. Устав жок, эч нерсе жок. Бул ошол элди коркутуу, үркүтүү максатында баягындай абадан алынган сөз да. Анан дагы аталышы терминдин өзүн карап көрсөк, 250 жылдар мурда Мухаммад ибн Абдул Вахаб деген киши көрүстөндөргө, тоо таштарга сыйынбагыла, Аллахка сыйынгыла деп чыккан киши болгон. Сауд Арабиясында. Мухаммад ибн Абдул Вахаб. Эми бүгүнкү күндө дагы тоо ташка сыйынбагыла, ширк кылбагыла, Аллахка сыйынгыла дегендерди вахабист деп ошонун аты менен окшоштуруп атап атышат, бирок ал анын аты эмес, ал анын атасынын аты. Абдул Вахаб деген бир дүйнөгө белгисиз, же идеясы белгисиз, же өзү белгисиз бир жөнөкөй адам болгон. Ошонун аты менен баягындай жала жабыш үчүн аттарды ойлоп таап атышат да. Анын баласы Мухаммад деген ошо таухидти кармагыла, Аллахка шерик келтирбегиле, жалгыз Аллахка сыйынгыла деген саясатты ошол көтөрүп, Сауд Арабиясын бүгүнкү күнгө чейин ошол жалгыз Кудайга сыйынчулукка алып келген ошол киши болот. Ошонун атынан ушундай деп аталган. Бул ката, туура эмес. Анын аты Мухаммад. Атасынын аты Абдул Вахаб. Мындайча айтканда Абдул Вахабов Мухаммад деген киши болгон. Экинчи салафит деген атты ойлоп тапты дин душмандары. Таап кимди каалашпаса эле, ким жакпаса эле салафит дей турган болду. Салаф деген сөзгө дагы түшүндүрмө берип кетсек, бул бардык алымдар билген сөз. Салафу салихин деп аталат арабча. Мунун котормосу салих ата бабалар. Бизден мурда өткөн Кудай деген таква, имандуу ата бабаларды салаф салих дейт. Алар исламдын 1-2, 3 кылымда жашап өткөн. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сахих хадисте айткан сөзү бар. Менин үммөтүмдүн эң жакшылары, дин боюнча эң таквалар, эң имандуулары менин муунум, анан менден кийинки. Арабчасын айтканда мындай айткан: Афтал карни, суммаллазина ялунахум. Менин үммөтүмдүн эң жакшы таква адамдары менин муунум, замандаштарым, андан кийинки кылым. Ушул 3 кылымды исламда алтын кылым деп атап коет. Ушул 3 кылымда ширк жок болгон. Күнөө деген аз болгон. Мусулмандар берекелүү болуп, баары байып, садака бергенге киши таппай калган. Мен садака алып келип, мен садаканы ал деп сизге сунуш кылсам, сиз айткансыз, менде бар, мен алганга болбойт деп. Сизде мен издеп жүрөм деп. Анан кийин акыры эч ким таппаганда битир садакаларын, зекеттерин баарын мечитке алып келип бере баштаган. Ушул жерден силерге жолоочулар кайрылып калат, кыйналгандар кайрылып калат, ушуну берип койгула деп мечитке таштаган.
ошондон улам азыр дагы салт болуп калды мечитке бериш. А так фитр садака, зекеттер Аллах Таала 9-сүрөнүн 60-аятында кимге берилиш керек экенин айткан. 9-сүрөнүн 60-аятында азыр алып окуп койсок, Аллах Таала айтты: садака Аузубиллахи бисмиллахир-рахманир-рахим. Иннама садакату лил фукара вал мискин. Садака биринчи кедейлердики. Андан кийин кембагалдар. Араб тилинде фукара дегени эртеңкиге жей турган тамагы жок. Ошону фукара дейт. Эң жеткен кедей. Андан кийин мискин. Мискин деген бул тамагы бар, бирок жетпейт. Өзүнө жетпейт, жетишсиз. Араң эптеп-септеп жеткирип келаткан адамды мискин дейт. Муса алейхиссалам менен Хызыр алейхиссаламдын окуясында экөө сапар тартып кетип атканда, жана Хызыр алейхиссалам дарыяда бир кайыкты тешип койбодубу? Ошону Муса алейхиссалам таң калып, муну эмнеге тештиң дегенде Хызыр алейхиссалам мен сага суроо бербей дебедим беле деп, анан кийин Муса алейхиссалам да Хызыр алейхиссалам 3-чү кылган ишинде да чыдабай анан суроо бергенден кийин Хызыр алейхиссалам эми сен уадабызды буздуң, сен башка жакка кет, мен башка жакка кетем дегенде, ошол 3 кылган сырдуу ишинин экинчиси кеменин бир кембагал кемесин тешип койгон. Ошондо Муса алейхиссалам эмнеге тештиң дегенде Хызыр алейхиссалам жооп берип атат: бул кеме бир мискиндик эле. Бул ушул кеме менен, кайык менен балык тутуп, бала бакрасын багат эле. Падыша келе жаткан жогору жактан сүзүп, бүтүн кемелерди согушка тартып алдырып келаткан. Ошондо падыша бул кишинин кемесин дагы тартып алып койсо, балдар ачка калбасын деп, мен кемени тешип койдум. Падыша бул тешик кайык экен деп да албай өтүп кетти. Андан кийин жанагы кембагал келип, кемени анан кийин жыртыгын бүтөй алып, балык улоосун улантты деп Аллах Таала Куранда айткан хикаясы бар. Бул жалпы көпчүлүккө маалым. Ушул жерин айтып өтсөк болот, анан башынан түшүп аяғына чейин айтып отурганда абдан узак. Ошондо ошол кемени Аллах Таала Куранда бир мискиндик эле деп айтат. Демек, бүгүнкү күндө мискин деген жанагы бир Жигули Москвич бар. Ошо менен эптеп айдап түтөтүп, айдап таксиге чыгып, кечке такси кылып келип баласын багып атканды мискин десек болот да. Ал эми кедей, биринчи кедей деген бул жей турган тамагы жок. Экинчи кембагал деген жанагындай бар, бирок жетпейт бала бакырларына. Ошолорго бериш керек. Анан кийин үчүнчү валамилин алейха дегени ошол бир элде садака, зекеттерди, питирлерди чогултуп алып, анан кембагалдарга берип турчу атайын ортончу адамдар болот. Ошондо кызмат болот да. Ошондо байлардан алып кембагалдарга бөлүп берип аткандар өзүнө айлык кылып алса болот. Ошол садакадан, питирден өздөрүнчө ошол кетирген күндөрү үчүн айлык кылып алып турса болот. Андан кийин Вал-муаллафатул кулуб дегени бул кафирлардан болсо дагы, муктаждары болсо, ошолордун жүрөгүн жибитиш үчүн, ошолордун жүрөгүндө исламга, мусулмандарга мухаббат салыш үчүн берсе болот деген. Же болбосо бир кафирлардан бирөөлөр бизге зыян кылган турат. Ошондой бир жамандык кылам деп даярданып атат. Ошону токтотуп коюш максатында дагы зекеттерин, садакаларын алып барып берсе болот. Алып барып жардам берип койсо, алар албетте душмандык кылбай калат. Андан кийин вафир рикаб, бул кул бошотконго. Кул бошотконго иштесе болот. Же болбосо Алла сактасын, кээ бир адамдар билбестиктен ак жеринен туура эмес түшүнүктөн түрмөгө түшүп калышы мүмкүн, сурак болуп калышы мүмкүн. Ошого окшогондорду бошотконго иштесе болот. Кул бошотконго, рикаб. Андан кийин булар карыздар адамдар. Бирөөлөрдөн көп карыз алып алып, ошо карызын төлөй албай кыйналып калган. Ошолорго ушу карызын төлөй ал деп зекетти, питир садакаларды, жалпы садакаларды алып барып берип турса болот.
Андан кийинки кезекте вафи сабилилlah. Бул Аллах Таала жолунда жүргөн адамдар. Аллах Тааланын динин таратып, жайылтып, элди иманга чакырып, жамандыктан кайтарып, жакшылыкка үндөп жүргөндөргө закетти иштетсе болот, берсе болот. Андан вабну сабил бул жолоочу адам. Бир жактан келген мусапыр адам. Ал мусапыр өзү бай болсо да акча каражаты үйүндө калган. Бул жакта азыр мезгилде бул жерде акчасы жанында жок. Ошол муктаж болуп калса, ошол жолдо жүргөн мусапыр ошого бергиле деген Аллах Таала. Мына Аллах Таала айтат: "Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Фаридату миналлахи валлаху алимун хаким." Мына ушул силерге фарз. Аллах Таала силерге ушундай кылып буйрук кылды, ушундай кылгыла. Чындыгында Аллах Таала билүүчү жана таанышман дейт. Демек, зекеттердин, питирлердин орду мына алуучулар ушу кишилер. Ошол 3 кылымда ушундай 8 киши тизмеде. Ушу 9-сүрөдө 60-аятта 8 кишидей жок болгон да. Ошон үчүн кийин аманат деп мечитке алып барып берген. Силерге кайрылып калар бирөөлөр. 8-өөнүн бирөө ошого берип койгула деп. Мечитке жардам берсе болот. Жардам деп берсе болот. Жана башка мечиттин ысык суу, муздак суусу, свети, агы, биягы, имамдардын айлыгы деп берүүчүлөр жардам алып барып берсе болот. Анан питир садаканы ошол өзүнүн туугандарынан, жакындарынан, зекетти өзүнүн туугандарынан, жакындарынан, муктаждарына, кембагалдарына мынага карата бөлүп бериш керек. Эми ошол 3 кылым Пайгамбар алейхиссалам тарабынан алтын кылым деп аталды. Биринчи кылымда кимдер жашады? Биринчи кылымда Пайгамбар алейхиссалам жана анын сахабалары, шакирттери, окуучулары жашады. Пайгамбар алейхиссалам көргөн, анын кереметтерин, көчтүн кереметтерин көргөн, тарбиясын алгандар. Пайгамбар алейхиссалам айтты: "Менин сахабаларым баары асмандагы жылдыздардай. Ар биринин аркасынан ээрчисеңер да туура жол табасыңар" деген. Алымдар айтат: "Илим деп эмне айтабыз? Илим деп бир сахабадан болсо да алган өрнөктү илим деп атайбыз" деген. Жана Пайгамбар алейхиссалам каза болор алдындагы акыркы элге чыгып коштошкондо дагы ушул 3 нерсени айтты. Биринчи, менин сүннөтүм, менин сахабаларым сүннөтүнө азуу тишинер менен бекем кармангыла. Жетекчилик алгыла биздин сөздөрүбүздү, иш аракеттерибизде. Экинчи, дайыма ортоңордо жетекчи алып жүргүлө. Ошо жетекчиңер башы мейиздей болгон Йемендик кул да капкара мейиздей болсо да башы, кара кул болсо да ошого да баш ийгиле. Андан кийин айтты: "Бидат менден кийин, бизден кийин динге жаңылыктарды алып келип кошо баштайт, ошондон этият болгула. Ошо динге кошулуп калган жаңылыктан этият болгула. Бардык бидат бул адашуучулук. Бардык адашуучулук бул тозоктун отунда" деген. Эми кээ бир бурадарлар чыгып атат, бидаттын жакшы жаманы бар деп. Бирок араб тилинин грамматикасы менен караганда дагы, анан кийин жалпы алымдардын пикирин чогултуп бергенде дагы жакшы жаман бидат деген жок. Бардык динге жаңыдан бүгүн кирип калды, ошонун баары бул аркага кайтарылат. Себеби Аллах Таала Куранда "Мен